Аллах таалам бул дүйнөгө адам баласын жаратканда бир эле максат менен жараткан экен да. Бир эле максат менен. Ал да болсо бизди ошо Аллах таала өзүнө ибадат кылдырыш үчүн жана Алланын бизге берген өкүмдөрүн так аткарыш үчүн гана жаратылган экенбиз да. Эми аны билбеген адам баласы, кайсы бир адам баласы максатын жоготкон болсо, бул жашоодо ошо адам баласы Аллах таала ошо адамдын өзүнүн максаты менен, өзүнүн ошол тандап алган жолу менен жана да болсо өзүнүн ошол кылган амалдары менен чарчатат экен да. Ошон үчүн бул дүйнөдө биз максатыбыз бир гана Алланы ыраазылык кылыш экен да. Аллах таала бул дүйнөнү бизге бул жашоону бизге өтө жеңил кылып берген да. Бирок ошону биз адам баласы өзүбүз оорлоштуруп алып экенбиз да. Кантип оорлоштурабыз? Ошо өзүбүздүн акылыбызга салабыз ар бир нерсени. Өзүбүздүн каалообуз менен жашайбыз. Алланын кыл дегенин кылбайбыз. Алланын өкүмдөрүнө каршы чыгабыз. Жада калса Аллага ширк кылабыз да. Алланын баласы бар деп, Алланын энеси бар деп. Аллах таалам эч бир нерсеге муктаж эмес да. Аллах таалам бул кудуреттүү зат. Энеге муктаж эмес, ааламда туручу нерсенин бирине да муктаж эмес да. Балага да муктаж эмес Аллах таала. Аллах таала ошол бул дүйнөнү жаратаарда бир эле өзүнүн бол деген сыпаты менен гана болдурган. Аллах таала бол деди, бул дүйнө болду да, жана боло берет. Эми Аллах таала качан каалайт, бул дүйнө жок болуп кетет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн максатыбыздан адашпашыбыз керек, адам баласычы. Аллах таала бул дүйнөнү жаратканда ар бир инсанга энеси кандай мээримдүү болсо, баардык инсанды Аллах таала сүйүп жараткан да. Бул негр болобу, бир африканец, бир жанагы жапайы адамдар болобу, бирок Аллах таала ошолорду сүйгөн да. Аллах таала ошол адамдарды жакшы көргөндүгү үчүн жаратты. Бул Аллах таалам дүйнөдө бул инсандарды өзүнө ибадат үчүн максаты ошол гана болгон да. Ошон үчүн биз эгер намаз окуп, Аллага ибадат кылып, ар бир акыбалда Аллага кайрыла турган болсок, Аллах таалам биздин ибадатыбыздан байып, же болбосо мындай бир болуп кетпейт экен да, биздин сөз менен айткандачы. Же болбосо кайсы бир инсан намаз окубай койсо, ибадат кылбаса, Алланы таптакыр эле эстебей койсо, Аллах таалам ал менен эч качан кемип калбайт экен да, бир жеричи. Аллах таала бизге муктаж эмес экен. Ошон үчүн ар бир акыбалда Аллага гана таянышыбыз керек экен да. Аллах таалам сиздерди, биздерди ушунчалык жакшы көрөт. Ушунчалык бизди күтөт да. Ушул пендем, мисалы үчүн бир адам баласы эртең менен эрте туруп, бир жаман нерсеге ниет кыла турган болсо, периште келип ошол ниетин жазганга келгенде Аллах таалам айтат да, күтө тур дейт да, бул пендем ниетинен кайтаар деп. Аллах таалам баарын билет, көрүп турат, угуп турат, биз ниетибизден кайтабызбы, кайтпайбызбы, кандай болот Аллах таала билүүчү. Бирок ошентсе дагы периштелерге буйрук берет экен да, күтө тургула деп, күтө кайтаар деп. Эми дейт, ошол пенде дейт, ошол кыла турган күнөөсүнөн кайта турган болсо дейт, кылбай койсо ошол күнөөнү ниет кылып дейт, жакшы нерсеге, жакшы соопторго, жакшы ниетке алмаштырып койгон болсо, Аллах таалам карагыла ошол кылган ниети үчүн, жакшы ниети үчүн, жаман ошол ниеттен кайткандыгы үчүн Аллах таалам 10 сооп жазып койт дейт да. Эми дейт, ошол пенде дейт, эртең менен турду, ниет кылды, бирок Аллах таалам күттү, ал балким жамандыктан кайтаар, жакшы иш кылар деп. Периштелерге күнөө жаздырбады. Бирок ошондо деле инсан өзүнүн инсандыгы менен ошол жаман ниетинен кайтпай турган болсо, Аллах таалам ошол ишти, жаман ишти кыла турган болсо, Аллах таалам мээримдүүлүгүн караңыздар. Бир эле күнөө жазып койт экен да. Кандай Аллах таалам бизге мээримдүү зат, караңыздар. Аллах таалам бизди инсан кылып жаратты, адам кылып жаратты бул дүйнөгө. Бул дүйнөнүн Аллахтан кийинки эле орун басары кылып жаратты да. Өзүнүн орун басары кылып жаратты бизге, бизди, сиздерди. Биз бул дүйнөдө Аллахтын орун басарыбыз да, буйрусачы. Ошон үчүн ар адам өзүнүн максатын, өзүн эмне үчүн жаралганын бул дүйнөгө, эмне үчүн келгенин унутпашыбыз керек. Аллах таалам сиздерди, биздерди жакшы көрөт. Ар бир акыбалда Аллах таалам сизди, бизди жакшы жолго кайтат деп күтүп турат.
Ошон үчүн бир тууганым, адашып жүрсөңүз азыр бир проблемалардан чечиле албай бир жаман жолго түшүп алган болсоңуз, Аллах мени кечирбейт. Аллах таала мени кандай кылат деген жаман ойдон кайтыңыз да, Аллага кайтыңыз. Мен бул эмне үчүн сүйлөп жатам? Себеп дегенде мага ушундай бир эжеке туш болду. Эжеке менен жолугуп калдым. Эми аял башым менен дейт, ушундай жаман иштерди кылдым дейт да. Ушунчалык күнөөгө баттым, эми Алла таала мени кечиреби деп ыйлагандан айтып жатам да. Аллах таала бизди ар бир акыбалда айтып атпайбы, кайсы бир инсан өмүр бою жакшылык кылып туруп бир адамга бир жамандык кылып койгон болсо, ошол кылган жакшылыгынын баардыгын бетине коюп унутуп кетет экен да. Эми Аллах таалам кайсы бир инсан өмүр бою жамандык кылып, жаман жолдо жүрүп, анан акыркы деминде Алла мени кечир, Аллахым мен сага кайттым деген болсо, Аллах таалам ошол пендесинин күнөөсүн кечип жиберет экен да. Ошон үчүн Аллах таала сиздерди биздерди сүйөт, сиздерди биздерди күтөт, сиздерди биздерди ар бир акыбалда күтүп турат. Ошон үчүн Аллага кайталы, Аллага шүгүр келтирели. Аллах таалам сиздерди биздерди сүйөт.